Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Теңиз бөлтүрөк. Сентиаранын митаам ойлору ишке ашкан жок. Бизди тизелетебиз деген оюңар ишке ашпай таш каптырат. Мындай билдирүүнү Кумтөр Голд компания ишканасынын тышкы башкаруучусу Теңиз бөлтүрөк жасады. Ал Сентиара Голд Инс компаниясынын жетекчилерине жооп берген. Бөлтүрөк компаниянын жетекчилигин ушуну менен токтоп калууга чакырган. Сентиаранын митаам ойлору ишке ашкан жок. Бул чабуулга биз туруштук бердик. Көйгөйлөрдү ийгиликтүү чечип жатабыз. Башка жеткирүүчүлөр менен иштеп, бөлөк жолдорун таптык. Мен Сентиаранын жетекчилигине, Скотт Перриге, Дэн Дежарденге кайрылам. Токтоткула. Бул согушта сиздер утпайсыздар. Дүйнө жүзүндө көптөгөн товарлар жана тетиктер бар. Сиздер өзүңүздөрдүн жана Кыргызстандын элинин алдында чынчыл болушуңуздар керек. Кумтөр иштеп жатат жана иштей берет. Артыбызда 4000 кызматкер, алардын үй бүлөлөрү бүткүл өлкө турат. Бизди тизелетебиз деген оюңар ишке ашпай таш кабат, деди Бөлтүрөк. Ошондой эле ал жаңы жетекчилик эч кандай кыйынчылыктардан коркпой турганын жана кийиндин иши үзгүлтүккө учурабасын баса белгиледи. Ал эми КГнын маалымат кызматы ишкана тышкы башкарууга алынган күндөн 17 майдан баштап Кумтөргени пландык режимде иштеп жеткирүү жумуштары тез жана толук көлөмдө жүргүзүлүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда июнь айында чет өлкөлүк ири товарларды жана тейлөөлөрдү камсыз кылган жеткирүүчү компаниялар бир тараптуу кызматташтыкты токтотконун маалымдады. Бул Сентиара топ менеджерлеринин кара санатай планы экени билинип турат. Кенден иштешине кандайдыр бир жол менен бөгөт коюуга, ошону менен Кыргыз өкмөтүн канадалык корпорация үчүн пайдалуу чечимдерди кабыл алууга мажбурлоого аракет кылышууда деп айтылат маалыматта. Бирок күжүрмөн аракеттеринин натыйжасында көйгөйлөр тез арада чечилгенин белгиледи. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Ички иштер министрлиги улуттар арасындагы кастыкты козутууга аракеттенгендер кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана аймактык ички иштер органдары күн сайын социалдык тармактардагы мессенджерлердеги материалдарды көзөмөлдөөдө. Ички иштер министринин басма сөз кызматы билдиргендей, кастыкты же араздашууну козутууга жана расасы, улуту, тили, этносу боюнча адамдардын ар-намысын кемсинтүүгө багытталган маалыматтар аныкталган учурда дароо тиешелүү чаралар көрүлөт. Региондор ортосундагы кастыкты козутуу белгилерин камтыган материалдарды даярдоо жана жайылтуу менен жарандар Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 313-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын эскертебиз деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарынан 102 кызмат аркылуу маалымдоону сунуштайт. Кыргыз Республикасынын мыйзамын билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Манасчы Рыспай Исаков президент Жапаровго жооп берди. Учурда Манастын уулу Семетей аттуу тасма тартылууда. Ал президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен болууда, дейт продюсери айткан. Ага президент Садыр Жапаров жооп берип түшүндүрмө берген. Президенттин төгүндөөсүнө Манасчы Рыспай Исаков жооп кайтарды. Бул эми болбогон кеп да. Биринчиден, мамлекет Манас мыйзамын кабыл алган. Анда ушундай бурмалоолордон коргоо боюнча беренеси да бар. Тартып бүткөндөн кийин эмнесин коргойбуз? Экинчиден, тасманы жаратуучулар белгилеп айткандай, тасма чет жакка ылайыкталып тартылып жатат. Ал сценарийден деле белгилүү болду. Анан өзүбүздө көзөмөл кыла албаган нерсени сырттан кантип көзөмөлгө алабыз? Акылга сыйбаган иш. Тартуучулар бизге тасманын башка монтажын көрсөтүп, сыртка башка монтажын чыгарбайт деп ким кепилдик берет? Өлкөмдө бир эшек мүдүрүлүп жыгылса мен күнөөкөр болом деген экен журтунун тагдырына күйгөн бир башчы. Упалуу беттен кан тамса, убалы кимдин мойнуна, сурмалуу көздөн жаш акса, суусу кимдин коюнуна деген маана сатабыз. Урматтуу Садыр мырза, мен билбей калдым деп айтууга моралдык укугуңуз жок. Мунун баарына сиз жоопкерсиз, дейт Манасчы. Белгилей кетсек, тартылып жаткан тасмага көпчүлүк каршы. Алар Кыргыздын руханий баалуулугу, улуттун көкүрөгүндөгү баатырынын образы бузулат деп чоочулоодо. Эксперт: Ооган качкындарынын агымы Тажикстанда жарандык согушка алып келиши мүмкүн. Ооган качкындарынын Тажикстанга агылуусу кандай кесепеттерге алып келерин аскердик эксперт Владимир Евсеев айтып берди. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин радикалдуу Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөл өкмөттү түзүшү согушкерлерге тез арада өлкөдө бийликти колго алуусуна мүмкүндүк берет, дейт аскерий эксперт. КМШ институтунун ШКУну өнүктүрүү жана Евразиялык интеграция бөлүмүнүн жетекчиси Владимир Евсеев. Бирок бул жагдайдын жакшы жактары бар деп эсептейт ал.
Талибандын бийликти мындай тез басып алышы кандайдыр бир позитивге, башкача айтканда аймактардын ыктыярдуу түрдө тапшырылышы качкындардын массалык агымына алып келбейт деп түшүндүрдү Евсеев Спутник Тажикстан агенттигине. Анын айтымында провинциялардын борборлору үчүн олуттуу салгылашуулар болгон учурда ооган жарандарынын чоң агымы Борбор Азия өлкөлөрүнө агылып келмек. Эксперт Ооганстандан качкындардын массалык агымы Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусия үчүн кооптуу болоорун белгиледи. Алардын Борбор Азия өлкөлөрүнө караганда көбүрөөк радикалдашуусун эске алганда, бул светтик өкмөттү алмаштыруу аракетине алып келиши мүмкүн. Мисалы Тажикстанда, анда республикада жарандык согуш кайталанышы мүмкүн, деди ал. Евсеев ошондой эле Тажикстан аркылуу Кыргызстанда туруксуздук болушу мүмкүн экенин жокко чыгарган жок. Тилекмат Кудайберген уулу, Ички иштер министринин кызматкерлери 4 унаа менен келип мени кармоого аракет кылды. Жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулунун Ички иштер министрлигинин 10-башкармалыгынын кызматкерлери кармаганга аракет кылып жатат. Бул тууралуу Тилекмат Кудайберген өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын айтуусунда милиция үй камагынын эрежелерин бузду деп камоого аракет кылып жатат. 12 август күнү кечки саат 22 чамасында Ички иштер министрлигинин 10-башкармалыгынын кызматкерлери 4 унаа менен үйгө келип кармап кеткенге аракет кылды. Булардын максаты көчөдө жүргөн жеринен кармап кеттик деп айтуу болчу, бирок жанымда 10 чакты тааныш адамдар болгондуктан кармап кете алган жок. Булар мени камаганга аракет кылып жатышат, деп жазган ал. Ошондой эле ал жасалма номер таккан унаа аны аңдып жүргөнүн кошумчалаган. Эске салсак, Тилекмат Кудайберген уулу Жазык кодексинин 310-беренеси жана 264-беренеси боюнча айыпталган. Укук коргоо органдары анын Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деп тапкан жана активист 15 мартта Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Бишкек шаардык соту Кудайберген уулунун бөгөт чарасын 26 апрелде карап, үй камагына чыгарган. Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келет. Ал жетим тоону коргоо кыймылын жетектеген Конституцияга каршы борборунда мүчө болгон. Ал эми 11-июлда Бишкек шаардык кеңешине өткөн кайра шайлоодо Туран партиясын жетектеп чыккан. Дастан Жумабеков президент болуп шайланды. Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү Федерациясынын Талас областындагы президенти алмашты. Талас областынын Көк Бөрү Федерациясынын жаңы президенти болуп, жогорку кеңештин депутаты экс-спикер Дастан Жумабеков шайланды. Көк бөрүчүлөргө дем берип, облустун намысын коргоп, ийгиликтерди багындырат деп ишенебиз жана мындан аркы ишине ийгилик каалайбыз. Мурунку президент Жылдызбек Мусуретбеков билинбей 3 жыл ийгиликтүү иштептир. Талас областынын командалары бир нече жолу баш байгелерди багындырып, жогорку деңгээлде оюн көрсөтүштү. Ар бир жеңиште президенттин салымы бар. Мындан аркы ишине ийгилик каалайбыз. Эмгеги элдин эсинде. Кыргыз элине ак кызмат өтөп жүрө бериңиз, Жылдызбек мырза, деп жазат Аргумент.